Qandaysizlar, yaxshilarmi? Men No'xat rayoni ichki ishlar bo'limi boshchisi O'zbekistonlik Taqubek Sho'lum, No'xat rayoni vakili, Yaxshibek O'zbekistonlik. Hozirgi cho'g'ilgan ne masalalar cho'g'ilgan? Ishxonani ish beruvchiligini nega to'sqinlik jarohat olsangiz? Aytib beraylik, ne bo'ladi? Bizga Xitoyni chaqirsin. Belgiledi javob. Biz emas. Xitoydan jardan turib keldik. Xudoga shukr. Ota endi bala chaqa o'zlari eshak atılmış var. Onda o'ta jo'ldiribdi. Biz pomoz so'rab keldik. Bizim baldarimiz Angliyada jurib, pul bo'lib. Moskvada jurib, Chito degan bilmagan baldarimiz bor jurib. 16 yashar qizlarimiz bu yo'zg'achiliklar cho'jaday bo'lib Rossiyada jurib. Nima qilishni bilmay dovdirab, qanday yo'llarga kirib ketdi qizlarimiz. Yemi bunu kim düşünür? Bizim göy-göyümüz, denelerin göy-göyünü kim uğar? Bizim göy-göyümüz, birinci meselemiz, bizim ökül balamız, özümüzün buna bala, azamat işlesin. Kılatıptın baldarını işgasın. Özüm esasına kesin. Ne çektin kuat onu? Özüm ondayım. Bizim talağımız köp, kılatıptın talağı. Sistem tutmuşlar. Eğer jeke işxana. Jeke işxanaga dogovormen alып, dogovorмен кетет. El kelip кылтырып туруп бирөөдө кызматка койдура албайт. Биринчиден. Ана мен мыйзамдуу өкүл катары сиздерге азыр расмий билдирүү кылам. Мыйзам бузууга, укук бузууга жол бербейт. Азыр элибиздин баардыгы жүргөндө бу жерде могу маселе чечилбейт азыр. Жок, мыйзамды эч ким бузбайт. Маселе чечилбейт. Бу жерде мындан бултуп келип талап кылып жеке ишкерди, Кытай ишкерин чакырып тоскоолдук. Анан көрөк сиздер бизге жардам бериңиздер. Эртең отуруп чечилет. Анан кийин бул жаранды айтабызбы, тиги жаранды айтабызбы, алсын десе эч ким албайт чүнү. Анда өзүнүн требованиялары бар, өзүнүн келишимдери бар. Бул мамлекеттик ишкана эмес да. Туурабы? Бизде качан мамлекеттик ишкана болду? Мамлекеттик ишкана эмес. Жок, качан ишкана болду мамлекеттик бизде? Мыйзамды ишке иштеп Өзбек келип машина курса, Кытай келип завод курса, инвестор дейт. Аны бийлик органдары инвестор чакырат, ошондо экономикасы көтөрүлөт. Анан эч кимге эчтекени бербей, эч ким эчтекени кургубасын, курулуш иштебесин, производство болбосун деп отуруп калса, анан көтөрүлүп кеттикпи? Ондай нерсе жок бизде. Бийликке асылмай, башка кылмай жок. Сиз бөлүп атасыз. Өзбек неге машинасы алат, Кытай неге сен мен чыгарып атып, сиз айттыңыз. Жок, мына өзүбүздөн чыкпайбы, өзүбүздүн кадрлар. Окуп атат чет мамлекетте калып атат балдарыбыз. Бул ал сиз айтып аткан нерсенин баардыгын сиз айтып аткан мамлекет органдары, бийлик органдары чечип атат. Президенттин Садыр Нуркожоевич ошонун үстүндө иштеп атат. Мигранттар мына кечөөнү вице-премьер-министр интервью берип турсаңыз, 350 000 мигрант кайтарды кайрады. Жумуш ордундарын ачып атат. Каяктан кайтат? Сыртта жүргөн балдар уктап келип. Мына биздин балдар Англияда жүрөтпү? Мен деле ийин жүр Англияда. Англияда жүрөт. Өзүнүн калоосу. Ушул жакта жагдай жакшы болсо каяка кетет балдар? Кетпейт ошол жака. Мындай да бар. Акылдык менен келип атат. Мындай кылсаңыз, мына мамлекеттин баардыгын өнүгүп атат. Өнүксүн. Оптун сиз сүйлөп бузуп атпайсыз. Сакал башыңызды угуп турбайсыз. Ошо сиз мына балдарыңыздар менен небелериңизде бул иштешет. Сиздин ушулар мындай үйгө берет. Мына бизде заводдо мына 600 киши иштеп атса, мына үйгөчө завод. Ушунун 110-120 мына кулатып айлап кеткен. Бул эмне жардам эмес. 15 күн иштеп, 15-20 миң сом айлык алып атат. Ата-энесинин жанында болуп атат. Үй-бүлөсүнүн жанында болуп атат. Оңой эмес, 15 күн иштеп, 15-20 миң сом. 15 миң, 20 миң менен жашаш тура келет бир айда. Азырынча бул заводдун Карыган ата-эне турат, балдары турат, ата-эне турат, чолок турат. Анабы сөздү кыскараак кылайлычы туугандар. Бу жерде биз эл талабын коюң. Бир 3-4 талап менен экен. Не билесиң? Эми Түрөөнү Кулатбай өкмөттөн алып атат. Лента келип атат, Кулатбай өкмөттүн жери менен келип атат. Үлүстүк жерлер менен. Ошо мезгилдерде эми кандай болгон аны биз дагы толук айта албайбыз. 1 жылдык каражатын төлөгөн дагы эми элге. Договор жерди алып алган. Майли, онусу эмне пайда? Эл ошондо көпчүлүк макул болгон. Элдин азыр максаты эле бир гана нерсе да. Биринчиден Сомалда түшүп аткан реалдык салыгын Кулатбай өкмөтү түшүрбөй койду. Совсем. Это биринчиси. Экинчиси мына өзүңүздө курса жүрүп атасыңар. Турда ал мына Алла Таала апатты башыбызга салды да.
Ошонун аркасында жок дегенде азыркы күндө өздөрүнүн инициативасы менен каяга жардамды бере алат ушуларчы. Ана жолубуз даже кулатка кирип аткан жерден баштап уже көпүрө бүгүн түшүп бүтө турган болду. Бу жерде бир банда калган адам турат. Это биринчиси, экинчиси таза сууга каражат кичине жардам берсин. Таза суу маселебизге. Үчүнчүсү ошо жапа чеккендерге канчалык жардам берсе алат. Анан төртүнчү маселе азыр дагы айтылып өттү бул нерсе, мен кайталап коеюн. Мундан 15-20 жыл алдын ушул биздин жергиликтүү балдарыбыз 30 миң, 35 миң, 40 миңге иштешти. Ачык эле. Анан ошо мезгилде 2 сом 80 тыйын алып турганда цементтен. Килограмм. Азыркы күндө 7,5 сомго чыкты. Биз местный ушу Кулатовай өкмөтүнө элем 7,5 сомдон алып иштетип атабыз. Каражат түшүп атат буларгачы. Эмне үчүн? Ошонун таап аткан пайдадан өзүнүн колунда иштеп аткан балдардын эмгек акысын көтөрүп койбойт. Ошону гана талап кылып келди. Бизде башка нерсебиз жок. Жоңуз абдан туура. Бергенсиңиз. Атыңыз ким? Абдырахман экен. Мындайда жана биринчи сурооңузга мынтип айтайын. Завод, Липутса завод. Мына байын жанагы болгон велосипедтерди жою боюнча мен көчөдө жол саат 2,5 жол, 12,5 жол чыкты завод. 2,5 миллион сом которуп берди. Айлык ошо жапа чеккендерге жардам болсун депчи. Андан тышкары алгачкы күндөн баштап техникалар иштеп атат. Капчык айдын башына барсаңыз 3 экскаватор иштеп атат, үчөөнүн бири ушу завод. 4 андан тышкары 4 тоо иштеп атат. Тоонун экөө ушу завод. Андан аш техника жерге батпайт, 20 апар сатып. Анан таза сууга да өтпөйсүз. Таза сууга дагы кальцийлорун алып берген, бирок кальцийлор ушу биздин айлык көтөрүп турган комиссия бар, биякта бар жок билбейм. По-моему, 12 кальций деп койгон экен, ал жетпей. Карьерге бурулган жактан айтып атам да. Дагы кошумча 7-8 кальцийны бүгүн апарып бермей. 7-8 андан башка карьер кальций апарып бермей. Анан жанагы которуп 2,5 миллион сомго ошо элге болуп аткан жардам өткөздө маалымат жетпей турат да келгичилергечи. Ошо айлык, анан айлык көтүп айттым мына заводдон ошо 2,5 миллион сом которулган силерге айтса, элге айтса балким маалымат мындай суроо болмош. Ана айлык көтүп жерде да. Sen bilesиң ба? Ана 2,5 миллион которулган эмне элге жеткирген эмес. Ана жанагы Үкү чыгып отырып берди. Ошо роялти салуу боюнча муну өзүңүздөр билесиздер. Налоговый кодекске өзгөрүү эле кезде ошо салыктын баары Кулатов айлык деп калат. Азыр жогорку кеңеште мунун полномочиясы өзгөртүшкөн чурмак болду. Биз мына сунуштарыбызды берелик ошо роялти салууга буруктай калтыруу боюнча. Жогорку кеңеш карап көрсүн, кандай ответ берет. Эгерде ошо жообун чечип берсе, кайра ошо буруктай кала берет. Азыр ошо Кулатов айлык өкмөтүнүн иштеген гана балдардын подоходун налогу түшүп атат. По-моему 28 миллион сом. 28 миллион. Ана жанагы роялти салуу түшүп болсо, өзгөрүп калса, кодекске, налоговый кодекс өзгөрүп калса. Анда жакшы болот. Биз сунушту берели. Бирок азыр бул жерде отурган, бул жерде 30-40 киши бул салыкты азыр өзгөртүп атат. Анан жалгыз нерсе. Акырында айтып ошо биздин карапайым элдин балдары ушуну колдо иштеп аткан кичине бир эмгек аксын. Аны көтөрүү боюнча мына Ушул тууралуу мен дагы суроо берейин сизге. жообун туруп коеюн. Ошол бир эле суроо да ошол. Мен сизди азыр кечирээк келдим, сизди тааныбадым. Сиз кимсиз? Мен Нокотурен Акимисиз. Мен да ушул Кулатбайдын тургунумун. Мен ушул жерде иштеп кеткенмин. Заводдо. Ушул жерде иштегенде Азамат дагы иштеген ушул жердечи. Мен мына печкада иштегенмин. Помощник машинист болчу. Ошол убакта бир сменде 8 адам эдик ушул жердечи. Азыр 3 адам калды. 5 адамды кыскартты. Айлыгыбыз ошол убактарда 2012-жылдан баштап эми. Караң, ошондо кандай болгон? Айлыгыбыз ошондо 25-26 болгон, 27 миң эле. 15 күн. Бардыгыны ошол как смена менен день ночь 2 күн отступной выходной мененчи. Эми азыр күнү көрүң. Айлык көбөйөт деди, жок. Мен азыр чыгып кеттим, ал жактан кийин 5 жыл иштедим. Кеттим мен печкаданчы. Ал акчага болбой калды. Кийин уже барды сокращение кылдыбы? 5 адамды сразу ыргытты. Бир сменден 5 адамды ыргытты. 3 адам калдыбы? 3 адам 8 адамдын ишини кылып атат азыр мына ушу печкадачы. Айлыгы канча сурап көрдүңүзбү бир акы? Ушулардан бир сурап көрдүңүзбү? Сиз айтып атасыз, 20 миң, мисалы, ондай 20 миң ушул жерде биз иштеген убакта 8 адамдан 20 миң алганбыз. 20 миң. Сиз азыр айтып атасыз, 20 миң жетеби депчи. Кулатбайдан ушул адамдарды алып ушул жерде иштейт. Основной Кулатов иштейт деген да. Кана азыр Кулатов? Эсептеп көрсөң азыр 12% Кулатовдуку да, ишенбесеңиз комиссия түзүп кирип текшерди. Билем. Бир нерсе деп азыр караң, бул жерде бардыгы эле коркот. Буларда эч кимде буларда күнөө жок. Бул сотрудниктердечи. Охрана өзүнүн ишин кылып атат. Буларда эч күнөө жок. Буларда эч. Биздики бир гана немебиз, мына ушу Кытайга.
Адам қатары көргөсө, елестетіңсіз, біз сізменен біз мына Аким бір айлы Қытайға бар іштейлі, бізде стенка деп тұрып атады, пешенеңізге бірінші сіз алдыңызға мені. Әнме қыла албайсың, соттан келеді, немеден келеді, ешкім кіргізеді. Бұларда ақырында күнөө жоқ, дағы айтып отам. Приказ ошол жақтан болот да. Тупа тура. Ошоны контроль кылбайсызбы сиз? Бұлар жөнү хам падыша болуп калды. Біз иштеп аткан убакта, ушулар келген убакта мен ушул жерде кийин дагы 5 жыл иштеп кеткенден кийин экинчи линия ачылган. Балдар билет, экинчи линияны азыр бүтүп атат. Ошол жерде иштедим мен. Экинчи линияда. Ошол жерде иштеп атканда дагы бардыгын неме кылчу. Ошондо Кытай алып, сатылып, берги казактардан мына Кытайлар алган. Ошондо дагы бир неме кылып чыкты. Жазганда дагы эс үчүн неме кылып турган болсоңор, генеральный директорумуз господин деп жазасыңар. Ким господин? Сиз господинби же Кытай господинби? Сиз президентиңизди господин деп жазып атасызбы? Каякта кейін Кытайды господин дейсизби? Онда ойлонуп көрүңүчү өзүңүз. Сиз господинсиз. Кытайды господин деп жазасызбы? Отпускага кетип атсаңар господин деп жаз, мынандай деп жазсы. Ким алар? Колдойт эле, колдойт, Кытайды колдойт. Сиз дагы келесиз 20 миң, элди дүрбөлөңгө салдырбай токто дейсиз. Андай кыласыз, бардыгын 20 миң депчи. 20 миңди мына базарда отурган анактан эмне жаңы иште отурган светофордо эмелер кимдер балдар. Ошолор 1600, 1800дөн иштеп атат. Эми 30 күнгө көбөйтүңчү ошолорду. Ушундай зыян жерде иштеп атса, ким колдоп, кимиңиздер келип дагы ушул жерде неме кылып атасыздар, ушу элди күйсөңүздөрчү. Bir topolongda hem kelip koyet ekesler, hem Allah Taala bir apat berip apşırataga bizge. Oşonun artından keldingizler. Jön kelip bir eldi çoğultup apşırgan mınar zavodga keldingizler mi? Kelbedingizler. Eldi mına şularını çıkırdыңыздар mı? Çıkırmadыңыздар. Mında özünüzler dagı mında kata ketirgeningizlerdi bilingizler. Bizde elde mına karapayım elde күнөө жоқ. Bular çıkırıp neme olup iyileganı çındıkta da elestetiңe 22 миң, 23 миң айлық алса. Ушул жерден бүттү, ошону элестетиң, бир участкада 4 смен бар эле. 8ден 16, 32 адам болобу? Элестетиң, 12 адам калды. Калганы бүттү, кетти 20 адам. Бир участкада айлык ошол боюнча калды. Эмнеге текшербейсиздер ошолорду? Айлык аз дебейсиздер. Болгондордун эмгек акысыны хорошо, калгандарга дополнительный кылып беребиз деген. Кылып беребиз деген кылган эмес. Азыр бир меселесин ичиндеги мына сотрудниктер иштеп аткан бичара карапайым калктар бар, рабочийлер. Бирөө бир меселесине бүттү, подпушка кетесиң. Иштен кеттиң, болду, всё. Азыр ак жок азыр. Мен айтып коеюн азыр дагы да мен расмий бийликтин эмес болгондон кийин могу кичине сөздөрдү айтып аткан абайлар Кытай, Өзбек депчи себеп дегенде ар бир айтып аткан сөздө кылмыш жаза кодексинде эл аралык кастыктуулукту жаратуу деген. Ошон менен кылмыш жолуна тартып калбаган. Сиз азыр айтып атасыз Кытай бул жерде бул кастык жаратып болбойт. Жок, бизде эл аралык биздин ноокаттын тургундары бул завод түштүк цемент заводу боюнча эле сүйлөйт, ошентип айтайык. Түштүк цемент заводунун жетекчиси. Элди полун айтсаңар, ортодо азыр могу жарам прямой эфирге биякта уксаңыз, мен сизди сүйлөгөндө прямой эфирге кой берип атам. Жерде биздин эле эмес, бүт элдин баары көрүп атат да. Элдин баары көрүп атат да. Ошол эле Кытайдын жарандары да көрүп атат да. Анан эки мамлекеттин ортосунда абакасында жарака болуп калбаш керек. Жок, анда түшүндүм мен. Пикирди айтып атканда, пикир алмашып атканда. Мен эң туура айтасың. Сен биз ал жактан эч нерсе деген жерибиз жок. Бир дагы бул эки элдин, эки мамлекеттин ортосундагы бул тасты неме кылып аткан жерибиз жок. Биз просто болгону элдин талабын силерге бийликке жеткизүү. Жеткизүү. Ошол эле. Аксакалгаз 5 минут. Анан сиз айтып атпайсызбы? Бийлик органдары силер келбейсиңер. Ар бир 3 ай сайын мен графикке ылайык элге келип жолугушуп өтүп. Ар бир айлык кана сапар алып сапар бербек. Өткөндө биз чогулуш кылганда балким байке катышпай калса. 3 ай сайын келгенде мына начальник милиция турат. Биз келебиз да. Келбейт. Бизге көрдүм, интернетте көрдүм мен. Байке биздин министрибиз улан олукманча айтып атат, элге жакын болбой, элдин көйгөйүн укпа, башка бийлик органдар укпай калса силер бизге жеткиргиле деп атат да, биз аны жеткиребиз. Келгенде 15 киши келет. 20 киши келет. Эл гана десең, жумушта экен, чөптө жүрөт, тиякта жүрөт, эл бошобойт экен, тирилик менен жүрөт. Анан айтып атпайсызбы, бийлик өкүлдөр келбейсечи, биз постоянно келип атат, ар бир айыл карап атабыз. Эл менен жолугайлы, көйгөйүңөрдү айтпа десең, баягы айыл өкмөттө иштеген бир 5 мугалим келет. Немелерге толтырап
келбейсиз. Келүүлө шашылыш кетип калат кездерде онда шашылыш мында өздөрүнчө ишти бүтүрүп коюп элек. Урматтуу аким, мен муну уксаңыз, азыр бу жерде кастык эместе, азыр биздин жайыттар барбы, жайыттар. Заводду биз бу жерде токтосун, завод кетсин деген жерибиз жок. Анда иштесин. Биздин мына бин 50 так 200 метр лентанын боюнда жашайбыз да. Жашоочулар бар бу жерде. Чаңын айтпаңыздар. Спарсептерибиз чөп, азыр мал кайдан. Спарсептерибиз бир эл көкмөк чаң. Сууларын себеп, убагыда себеп неме кылышпайт. Биз андай немебиз жок. Шундай күйүн. Сууларыбыз айтпай эле коеюн. Шу лентанын боюнда 50 метр жашаган жаңы конуш деген айылыбыз бар да биздин үстүбүздө. Көргөнбүз. Ооба. Ошолор балдарыны чыгарыштан коркот. Буга чейин бизде Кулатов өкмөтүнүн 2 бала лентага келген. Кыва мурда казактар иштеген малдачы. Ошол малда иштеткенде азыр тоскон немелер дагы жулунуп жатат жердечи. Малдарыбыз ояк биягда неме болуп. Ошо жашаган жерде ушунда жашаган элдин пусть закрытый кылсын. Закрытый кылып берсин биздин талабыбыз. Тынч жашайлы. Эмне закрытый кылсын? Жок, шумду Газ керек. газ десин, балдар лентанын боюнда мостторду кылганчы, амны жок ачык жататчы. Бар жок ачык жатат. Эң кылаан нерсени айтайын эми токтотуп. Эң кылаан токтотуп айтып Таш полковник, жолдош полковник. Анча-мынча көйгөйлүү маселени силер аркылуу чечебиз. Ошондой жеткирсеңер биз тийиштүү ишкана мекемелерге биз ошону кагаз түрүндө жөнөтөбүз. Биздин жана көчмөк абалдама жүрбөй. Ошол келет. Ошол келгенде элдер менде мондай маселе бар. Соцфондко, суу чарбага, МЧСке, любой маселе боюнча айтсаңар биз ошол жерде арызыңарды кабыл алып, хорошо. анан силердин кабыл алгыңарды ошо жөнөттүр, кайра жооп берип экинчи суроо. Мына багландан мындай түшкөндө көпүрөк жок азыр. Ал жерде грузовой да өтөт, автобус өтөт, көпүрөк уже кетти. Ошону канча жылдан бери кыла албай атат. Азыр мына селдин шылтоосу менен деле жасатайбыз, жасаган эч ким жок. Аны өзүбүз кылайлыбы же милициялар силерге кайрылышы керек, же уважаемый акимге кайрылышы керек? Аны биргиликте чечебиз. Бу жерде милиция Качан чечебиз? райондук мамлекет. Бир айда чечебиз, хотя бы бир айда. Ал көпүрөк кимдин баласы? Кимдин баласында ошол баласында да. Дептеби? Ай, ошо депке барабыз. Эме кылыш керек. Эртең как раз бизге ошол Сизе жарабай калды. ушул ЧС боюнча, ЧСдин жыйынтыктары болуп аткан иштер боюнча эртең ушул Бишкектен кишилер келет. Ошол айтам. Хорошо, үчүнчү вопрос. Кытай муну чоң уважаемый. Ушуну азыр силер келдиңер, эми бизге түшүндүргөн, ары бери. Бүгүн чыкпайт экен да, Кытай биздин 3 сурообузга жооп берип койсо, мына силер турасыңар охрана. Акимди ham токтотпойт экен. 1, 2, 3 сурообузга жооп берсин Кытайдычы. Ошо Кытайды жашырбай койгулачы, пожалуйста. Биз жашырган жерибиз жок, байке. Чыгарып бериңиздерчи, пожалуйста. 200 Сүйлөп алдымбы? Үчүнчү жолу ушундай чогулуш болуп атат да. Сиз келгенден бери эле. Ошол өзгөрүш болбой жатат да. Анан представитель мына биздин элдин тарабы кылган аткарылбай жатат ошо. Биз ошо жолдорго мурда суу жетчилат эле. Баягы өзүнүн баягы каньон линиянын боюнда ошол жерде биздин мал чачат эле. Ошол нерселер элементарный ошого окшогондор эле бул токтотулбай атат. Азыр биз Жакып мөйдөнчү менен силерди неме кылып атып. Конкретный талаптарыңызды кагазга жазып бергиле, биз сүйлөштүк. Биз мондай кылып сен кайсысын чечип бере аласың, кайсысын чечип бере албайсың деп. Анан бул берде отурган дерек, бул аткаруучу да. Буларда закрытый жабык акционерлик коомдук түштүк цемент заводу деп жабык акционерлик коом. Бул коомдун өзү совет директору бар. Ар бир тыйынын ошол жерде эсептешет. Может бул бир эле завод эмес, дүйнөдө может 20-30 завод бар. Анан буларда согласовать этет, ар бир кадамын согласовать этет. Мындай деп элге мындай. Анан жана цемент 5 сом деп аткан боюнча мен жеке пикиримде буларда ар бир чыккан немеси себестоимость эсептейт. Мынча бензин кетти, мынча соляркам кетти, бүт эсептейт. Биз кирип туруп айтайлы, элдин талабы ушундай болот. Себестоимость менен колунан келсе берди. Биз буну указывать эте албайбыз. Потому что булар инвесторлар. Налогун төлөшүп атат. Эң чоң Ноокат районунда налог төлөгөн бир ишканалардын бири ушул. Хотя Кулатов өкмөтүнө Азыр ошон үчүн айтып атпайбы, азыр бир кагазга жашмакай кылып туруп, айылдын көйгөйлүү талаптарын берди, анан биз кирип туруп, мен алайын да, анан кирип туруп,
сүйлөшөйүн мына элдин талабы ушундай экен. Кайсысын чечип бере аласыңар, мойдун чекпеш керек. Кайсысын чечип бере албайсың деп. Анан бул айтат да мен буну чечип бере алам, колуман келет, буну так мен акылдашайын деп. Мөөнөттөрүңүз. Анан монтип келип 15-20 киши келип эле, давай десе чечилбейт маселе. Жаңы сиз туура айтасыз. Ошол кат жүзүндө дегенде канча жылдан бери кат жүзүндө берип келди. Сизге азыр биз айтып атабыз да, могу жерде Жакыпбек Мойдун Аким экөөбүз сүйлөшүп буну менен мойнубузду алып атпайбы. Вопростун баарын чечип салабыз дейбиз. Бирок кайсы маселени сен чече аласың, кайсысын чече албайсың, анан кийин чыгып айтабыз. Бул маселени чече алат экен. Себеби Жолдош полковник, мен сизге суроо берейинчи. Ошол айтайын эле, ошол кат жүзүндө дегенде. Келиңиз, мен бүтүрүңүз. Ошол кат жүзүндө деп айтып келген бизде бир өкүлдү шайлап атабыз да. Сен алып барып жеткин ошону деп. Ошол эле эртеси бир 2 күндөн кийин карасаң интернетте жүрөт, чай ичип жүрөт. Ошол заводдун директору менен. Анан эмне болду десем, кылат экен аткара турган болду деди. Siz de oşarsınız. Siz de oşabыз. Siz биз менен киребиз. Жолдош полковник, мен сизге суроо берейинчи. Өзгөрүп көп айтат деп эле эл толкунланып атат да ошого. Жакшы болот Кудай. Баары жакшы. Мен дагы суроо берейинчи, урматтуу полковник. Сиз мына өзүңүз билесиз, мен 4 жылдан бери бул завод директору менен тартышып келатабыз, соттошуп. Баардыгы интернеттен көрүп атасыңар, туурабы? Мына сиз мыйзамды жакшы билет экенсиз, открытый акционерное общество дейсиз. Ошондой талаптары ушундай экен депчи. Мен сизге суроо берейин. 4 жыл өттү, 21-жылы соттун чечими чыккан, жогорку соттун. Сот аткаруучулар келип туруп, мына жерден кире албай, ит айдагандай айдап салган. Сиздин тергөөчүлөрүңүз эмнеге жоопко тарткан жок? Мен 22-жылы март айында келдим. Андан кийин 3 жыл катары жазганбыз. Сиз ал кезде начальник болгонсуз. Сот аткаруучулар мага ушундай кылабыз. Ушундай кылып туруп, соттун чечимин аткарабыз деп мага официально кат менен кайрылган. Мен ыкчам маалымат боюнча келип, коомдук коопсуздукту биз камсыздап берип турганбыз. Милицияны сиз милицияда иштегенсиз, Фин полицияда иштегенсиз, ГСИНде иштегенсиз. Сиз мыйзамдын аткарылышын менен жакшы билесиз. Ошону айтып атам да, эмне үчүн жоопко тартылган жок? Эмнеге жоопко тартылган жок? Соттун чечими 23-жылга чейин аткарылган жок. Биз ал боюнча тийиштүү бүт иштерди жүргүзгөнбүз. Соттун чечими 23-жылга чейин 3 жыл аткарган жок. Ал дагы сизге мен кайрылганмын, соттун чечимин аткарып бериңиз деп. Туурабы? Менен жакшы билесиз. Ошо эмнеге аткарган жоксуңар соттун чечимин? Эмнеге жоопко тарткан жоксуңар? Жеке өкүл катары бирөө. Кимдер киресиз? Азамат сен конфликт интересов деген бар. Конфликт интересов? Кимдин интереси болду? Конфликт. Жеке интересиңиз болду. Кандай? Мен укугумду эч ким коргобойбу? Сиз кириңиз. Жок, туруп туруңуз. Мен укугумду эч ким коргобойбу? Сиздин укугуңуз мамлекет коргойт. Сиз мамлекетсизби? Мен мамлекет коргойт. Ошондо милиция нокаты, начальник милиция сиз туурабы? Начальник милиция сизби? Сизге кайрылып атам. Начальник милиция сизби? Начальник милиция сизби? Сизге кайрылып атам. мыйзам чегинде бар. Сүйлөгөндө алар ким отасыңар? Чегинде бар. Мыйзам чегинде бар. Айыпкем. Сразу сөздөн кармайт, колуңду Колуңду түшүрдү. Мыйзам чегинде. Ай. Туугандар, бир нерсени талашканы келген жокпуз. Бир нерсени чечкени келдик. Чечебиз бай. Ошол үчүн мен мына акимге мен айтып коеюн. Бизде завод курулганда биз курганбыз, Кудайга шүгүр. Кудай буйрса. Ana şunu kurganımızda sonunda dogovor болгон. Кулатов айлыга 70% рабочий класста алабыз деген. Ол бир. Экинчиси, сементти ар бир семьяга бекер 1 тоннадан беребиз деген договорлор бар. Энди олар жок кетсе, шолорду мен сизге айтам, ошолорду неме кылдырым? Кулатов. Ошо договорлорду таап, ошо договор боюнча бир ишти козго бериле бизге. Mana şu убакка чейин баягы орус начальник болгон алды, эми дагы азыр орус тизи дагы бир сөздү айтпагын ука. Кыргыз деп бизде айтса биз кыргызун чыкпайбыз. Сөзүңдө эле мындай кайрылып ийилип алат Сол орус начальник болуп турган убакта эмне жамандык дейсиң? Эмне жамандык дейсиң? Ооба нерсени айтып атабыз. Бар жок. Мен баламдын баласы немеден тышкарып. Азыр эми завод канча прибыл тапкан сайын буларды Кытайды жеп коет. Шога кичине биз чаңды jutуп кала бермейли да.
Şonu Girip söyleşelim. şonu ne yapıyorsun? Yok kirбейт elin алдына чыга берсин. Oyaka keldi dağı. Ağzı ben kirgen olsa Men qarab ekan. Oyaka keldi dağı mizanды buzdu deysiңер. Atlab elek desең mizanды buzdуң sen deysiңер. Жакырбек Мойдунович айтып атат. Бүгүн эртең ЧС бүтсүн деп атат. Через өзгөчө кырдаал Көвжар айылы менен Кулатов айыл өкмөтүнө кирген да өзгөчө кырдаал абалы кирип турат. Элдин баары ошо абалды жоюлу деп мамлекеттик кызматтар иштеп атат. 3-4 күндөн кийин чечилсин деп атат ушул маселе. Чечилгенден кийин анан биз айтабыз, бас эми элге биз менен бар да жооп бер дейбиз. Силерге туура түшүнгүлөр. Шерге чыкпаган жок. Жомок дейт. Жомок. Анан кийин Урматтуу аким, кечинде эле айтып атпайсызбы? Кечинде эле айтам. Бизге оңочулук менен барбайт бу Кытай иши. Жоқ, біз соғылыш қылған бар эле жүрбөдүк. Сен катыштың өзү. Ойбой, чогулуш кылган. Чогулуш. Кече биз көрүп эле атабыз. Мен ошол жерде жашаймын. Кытайларга чогулуш катыштыңбы? Жок, биз элдин алдыга келген жок. Жок, элдин алдына ошо клубта болбоду. ошо siz барганда дагы элчиде алып бардыңыз. Барган. 2 жолу барды. Барганы туура. Мен барбай калдым. Бирок ошо эмнеге барбайт? Жок, барганда аны мен дагы билем. Бирок ошондо дагы ошондон кийин дагы майыл онда оларшыларды аткарайын, жардам берейин деген жок да ошол бойча эч өзгөрүү жок. Сөздөн кармаган. Эдесе жедеттериз. Мукада кичине эле балдар сүйлөп койсо, колупот эле байлап эле алып кетип атасыңар да коркутуп эле. Коркуп калды балдарыбыз. Көчөгө чыгышка ham коркуп калды балдарыбыз. Давай ел талап ойнасын экен. Сен мынантип калдың деп ана. Бооза кирейли, кирип талап коелу. Балдар, маетте балаңыздын үчүн бола бермеңер. Туугандар. Маетте бала аким турат, Календар карап сааттан болжоп туруп, чогулуш дайындайлыкмы ошону не иштип барат? Өткөндө алдыңызда болуптур, эми карабыз дегенден Эми сүйлөшпөйлү ошончу. Мындай кылайлычы, азыр мына Аким кайталабайт. мамлекеттик кызмат биздин аталуусу райондун башчысы айтып атпайбы, мен алып барам деп атпайбы, силерге туура Жок. Бүгүн мына 5ке. Урматтуу аким болупту туура. Азыр жогорку кеңештин депутаттары келип атат. Алар могу жакты көрөбүз деп атат. Силер да бизди туура түшүндүрүңүздөр. Азыр мына могу тынчтабайык, анан кийин 11 деген 4-күнү күнү апа. 11 күнү саат эртеминги саат 9-10 деп. Оңдо пландайлык. Тиешелүү бияктагы жетекчилиги барсын заводдун. Жалпы элдер катышкыла башка маселе, башка суроо болуп калышы мүмкүн. Уксаңыздар, мен райондук эми суроо эле укпайсың. Башка райондук тейлөө мекемелерин бутап келейин. Ажымда атай. Мен onu bir чечкенде эле. Жекеле завод маселеси, башка маселелерди көтөрүлүшү мүмкүн. Азыр барып эме кыздар мына сөзүн берип атат, биз да келебиз. Жооп ошондо берет да апа. Апа, мондай биз аны чакырган жокпуз. Биз эл үчүн сүйлөшөйүн дедик. Буяктан нокатансыз? Мен Таластан болом. Жок, ишин деп атам. Нокат начальник милициясымын. Мына Жакырбек Мойдунович жанында мен турам. Милициянын полковнигим. 11-inde деп саат канчага деп сөз берип атат. Буну алып туруп алып барабыз. Ошол жерден суроолорун көрүп дайындагыла. Азыр биз башка ишти кылайлычы. Сураныч силерден. Болдуны Башка ишти кылайлычы биз. Келеңкеси сүйлөшөлүк. Азыр оны Урматтуу аким, өткөндө айыл өкмөттө чогулуш болгон эсиңизде барбы? Мына сиз айтып аткан 2 жолу келген да. Ошондо келгенде мен дагы сизге кайрылгам да. Бул Кытай ишкер 3 жылдан бери соттун чечимин аткарган жок. Биздин мыйзамыбызга баш ийген жок. Ошол боюнча жоопко тарткыла депчи. Сот аткаруучулардын мына жерден ит айдагына айдап чыккан. Ал дагы жоопко тартылган жок. Сиз айткансыз, мен ал боюнча комиссия түзөм дегенсиз. Комиссия дагы түзүлгөн жок, эч нерсе болгон жок. комиссия түзүлүп келген. Анан эмне болду? өзгөрүш жок болду. Сунуштарды аткарбайсың деп алабыз. Аткарбай атабы? Билесиң, аткарылык сени жумуш койбойт беле. Жок, ошону айтам да, мыйзамга жооп тарта албайбыз муну. Аткарылык сен иштейт элең. Жок, ошону айтам да, соттун чечиминде буга эч кандай неме жокпу? Аслан маселе эмне? Сен кызматка мен турушум керек деген маселе. Мен кызматка туруш маселе эмес. Мыйзамдуулукту сакташ маселеси болду. Мыйзамдуулук барбы? Жок, Кытай ишкер мыйзамдуулук сыйласын деп атам мен. Ошол маселе. Ошону жоопко тартпайм, мыйзамдуу органдар карайт да. Мына уже 4 жыл болду, эч ким карабай атат го. Өзүңүз көрүп атасыз, өзүңүз дагы акыркы жолу сиз чогулушка 2-3 жолу келип кеттиңиз. Бул жолу алып келем десе, сиз эл айткан ошону алып келе албайсың. Ал келбейт дегенде алып келем деп, эртеси алып Алып келбедим белең. 2 жыл алып келдим. 11-inde дагы апарам, эмне кылайын эми? Эми ошону эчтеке аткарбай атат да, женебей атат да, кыскасы биздин Мыйзамдуу жолун табышыбыз керек да. Баягы бияк элдин да маселесин чечип керек. Бияктыр иштеп аткандар ишкерлерге Хорошо. Баягы мен келип иштеп аткан жаңы эле азаматтын тааныгын 5 апта калды. Демебиз ушул манан эле хуторуп эле унутуп атат да.
Eldi bir kelip. Birden bir sebep, ошо мен иштеп жүргөндө, мына ушу элибиз бияка келип жүргөн чаң маселенин азыр айтылган сөздөрчү, мен ошо талапты аткар деген Кытай ишкергечи. Ошону жактырган жок, ошол себеп мен давай сен эл тарап экенсиң, кетип кал биякта, мен сага айлык төлөп атам депчи. Мен ошо элдин талабын эле талашып эле келатам. Башка эч нерсе жок бияктачы. Иштебесем иштебей койдум мен бул заводдочу. Мындан албадык сотко. Эч кандай тыянак чыкмады. Сот пункт чыкты бардыгыбызда. Урматтуу начальник, Кытай ишкер соттун чечимин баш ийиш керекпи, же ийбеш керекпи? Любой жаран, ишкерби, ийиш керек. ким юридикалык жакпы, жеке жакпы. Верховный соттун чечимин баш ийиш керек. Чечими чыккан болсо, мыйзамдуу Баш ийиш керек. Мыйзам таласында чечилиш керек. Ошону баш ийбесе анан жоопко тартылыш керекпи же тартылбаш керекпи? Аны тиешелүү органдар чечим кабыл алат. Тиешелүү орган бул милиция, прокуратура туурабы? Тиешелүү органдар чечимди кабыл алат. Ошо начальник милиция менен прокуратура тиешелүү орган? Милиция процессуалдык жакка жооп бербейт. Сиз өзүңүз бывший милициясыз. Жапжашынакай билесиз. Менен Шуну айтам да. Анан начальник милиция деп такай бербейт. Хорошо, тергөө органын, ОКАТын район тергөө органдары жоопко тартыш керекпи буну же тартпаш керекпи? Процессуалдык баш ийбеген нерсе. Кичине доосуңузду ылдый кылып сүйлөңүз. Мен ошондой доошум ошон төрөлгөн экен, төрөлгөндө сүйлөйм ошондо. Мен сизге официальный предупреждение. Мен сизге бакырган жерим жок, мен сизге сөккөн жерим жок. Канча свидетелдер турат. Мен өзүм үйүнүм ошондой төрөлгөндөн. Анда үйүнүңүздө оңдоп келиңиз. Анан сүйлөшөбүз. Тергөөчүлөр эми жач эмес. Мен сөз берем. Вообще жалгандарды вообще чындык жок. Тергөө. Hayır, kaçan çındık olur bizim. Kaçan. Bölgünde mi? Kaçan. Biz şuncalık kütüge de Sadır Nurkoca çellegende. Kırgızstanda çındık olur. Çındık olur dedi. Mına Sadır Nurkoca zarfatı neme pensiyalarda götürdü geçen aldı. Hoş. 500 so'mga kim to'yatadi? Masele to'yganda emas, Kırgızstanda qancha ming pensiyalar bor. Barini ko'tarib qo'yadi. Men ovqat nachalnik edim. Men tergovchilar to'g'ri ishlayman. To'g'ri ishlayapti. Mizam chegindi. Mizam chegindi ishlaydi. Doğrusu çıkmaydı. Мejеке мондайда арыз жазган тарап болот. Эки тарап болот. Бир жагы дайыма разы болгон тарап болот. Бир жагы наразы болгон тарап болот. Жок меселе. Булардан сурамайлы. Вообще чындык жок овкат. Чындык бар. Çıkmaydı dedi o. Tanrı eylesin. Ben de kazak verdim. Yok. Қытайдан қорқытты вообще жоқ. Келгенмен Biz hiç qanday bilik asılgan жерimiz жоқ. Bilik qılıp atar. Şalavatlı güldötüp taşadı. Isıkalı güldötüp taşadı. Bölgen жоқ. Jemiz çekeyim bize Жоқ, тоқтап тұр. Көз берсең, енді bize келдеп та секін. Ол дағын Кыргызстан. Барсақ көрсек, көніміз ашылып келеді. Жеміз дегенде қытан мизамдулық болады. Тоқ бұлаған қамақта adam öldürgen jarıkta. Biz bana yeneler közüzmenen görüp, biz burada çıkmay edek. Hazır bana internet bizi közümüz açık koydu neler. Тура жагында көрүңүздөр де апа сураныч. Тура жагы ham бар, жаман жагы ham бар. Күндө көрөбүз мына. Тура жагын көрүңүз. Эми возрастка чейин. Тура эмес жагым бар эле көрүңүз. Тура жакшы. Жолдош полковник, дагы бир суроо беремин сизге. Мактайын десең, көкүрөктөн чыкпай жатат. Менен комментарий алчу пресс службага кайрыңыз убудун. Кечеги мына иттердин видеосу чыккан эле коомчулуккачы. ЮКЦда ошондо иттердин алып келип мына жерде иттерди өлтүрүп жеп атат депчи. Ошол боюнча маалымат берип коюңчу. Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан жоопко тартылабы ошо ит боюнча? Мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Ал боюнча тергөө амалдарын баары жүргөн. Сиз чыгарган нерсе далилденген эмес. Ошондойбу. Сиз чыгарган нерсе далилденген эмес. Ошондойбу. Анда ЮКЦнын работниктери алып чыкпайбы мен азыр? Ошо ким ошо тарткан, ким чыгарган далилдеген болсо. Дагы бир жолу айтып атам. Мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Урматтуу жаран. Кандайдыр бир комментарий алгыңыз келсе, Ош областтык башкармалыгынын басма сөз кызматынан барып аласыз. Сиз жооп бере албайсызбы? Мен жооп бере албайм. Если уруксат берсем, мен сизге кабинетте отуруп жакшынакай интервью берейин. Сиздин кабинетиңизге мен канча жолу бардым, сизди постоянно жок дейт го. Мен билбейм, мынакатта эли журту мен истеген кишини баары табып. Ооба, ошо мен эле табам. Мен барсам эле дежуркадан сразу начальник жок, начальник тияка кетти, бияка кетти. Мен уже үмүтүм дагы үзүлүп калды барганга. Эми бул атайын эле именно мен үчүн болгон окшойт. Мен келсем эле жок болуп калат. Өзүңүздү аябай билбейм кандай неме кылып баа бересиз, бирок эл келсе мен баардыгы табат. Кулатыктан келет, Төлөстөн келет, бүттүк жактан келет. Азыр биз монетке тополон кылганы келгенибиз жокпуз. Жакшыраак жана келсек мына. Урматтуу мекендештер, ошо мен прямой эфирди аянтадык. Мына аягым эмне болду? Милициялар келди. Кытай ишкер чыккан жок. Элибизди сыйлаган жок. Ошону мен рахмат достор, бөлүшкүлө.
Мына биздин мыйзамдуу мамлекетибиз ушундай экен. Адам укуктарыны коргоочуларыбыз көрдүңөр. Бүгүнкү күнү бардыгы Кытай ишкеринин укугун коргоп отурат. Ачык эле сөз. Сөзүн ошо мен аяктайын. Бардыгыңызга рахмат. Бөлүшүп коюңуздар достор.